Манас бүткөндөн кийин Жан Төшүптүн Каныбегин окуп жүрдүм. Каныбек укмуш. Түшүмдө Каныбекке айланып алып, Айдарбек датка менен Зуннахунду аябай тепкилеп ургум келет. Каныбек сагынгандай Анарханды мен да сагынам. Ал тургай аны Каныбектен да кызганам. Менин да Анарханым болсо деп тилейм. Мектептеги жакшы көргөн кыздарымды Анарханга салыштырам. Кийин Айтматовдун обонун окуп алып жаман болгом. Кара жамгыр төгө берип басылбай, анан ал акырындап ак жаганга айланып, жумалап жаап токтогондон кийин биздин сайдын суусу далайга дейре тунбай кирдеп агар эле. Так ошондой мен да кирдеп, жан дүйнөм бороондоп, Даниярдын Жамиланы алып кетип калганы менин жүрөгүмдү да кошо ала кеткенсип, көпкө дейре көңүлүм ачылбай, куса болуп жүрүп араң тунаар элем. Кыргыз китеп окубаган, окуганды эмес, укканды жакшы көргөн. Анан ошол укканында уккандай айтпай, коостоп, кошуп, бузуп айтканды жакшы көргөн эл. Ошондуктан оозеки айтымдар, жомоктор, дастандар оозтон оозго өтө берип, улам сүйлөнө берип, үстү-үстүнө кошула берип, тоодон агып келип үстү-үстүнө кошула берген сууга окшоп, таштан ташка согула берип, жанчыла берген сууга окшоп, оозтон оозго айтыла берип, бышып, тазарып, эң мыктылары гана элдин эсинде жашап калган. Ошентип биз сабатсыз кемпир чалдарга китеп окуп берчүбүз. Ошол кездеги чалдарга китеп окуп берген балдар бүгүн өзүбүз чал болдук. Бүгүн тескерисинче бизде кемпир чалдар сабаттуу, балдар сабатсыз болуп калды. Китеп окубаган доор келди. Китеп окубаган доор менен китеп окубаган муун келди. Китеп окуган доор эми кайрылып келеби же ушул бойдон биротоло жок болобу? Айтыш кыйын. Келбей да калышы мүмкүн. Жашоо түбөлүктүү болгон менен өмүр убактылуу. Бирок биздин ата бабалар убактылуу өмүрдү түбөлүктүү жашоого айлантып жашап өткөн. Биз антпей жашап калдык. Бизде бүгүн баары убактылуу жашап аткансып сезилет. Президент да, өкмөт да, парламент да, карапайым кишилер да. Бизде президент эптеп эле өз мөөнөтүн бүткөнчө эл толкубай, өлкө өпөң-чычаң болбой тура турса экен деп, өкмөт башчысы ойдогуларымды жасап алганча түшүрүп салбагайлы деп, парламент мөөнөтүбүз бүткөнчө тарап кетпегей элек деп жашап жаткансып сезилет. Балдар көз ачып жумгуча бай болгусу келет. Кыздар көз ачып жумгуча жылдыз болгусу келет. Баары жыргалга көз ачып жумганча жеткиси келет. Жыргагандын баары эле турмуш болбосун, жылт эткендин баары эле жылдыз болбосун биле беришпейт. Бакытка жетиш үчүн баткакты кечүү керектигин, дөөлөт деген мээнет менен келерин, мээнет менен келген дөөлөт жугумдуу болорун, бейишке барчу жол бу дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да тозок аркылуу өтөөрүн. Өмүр бою мээнет тарткан адам, балким өмүрүнүн акыркы бир күнүн дөөлөт менен жашап өтсө, ошол бир күн ага чейин тарткан бардык тозогунун 1000 күнүнөн артык болорун жаштар ойлойт болду бекен. Колунда барлар кышкысын согум союп, оролтуп чучук жасап, оонатып эт салып, кыш-тыгыштай 5 бармак жейт. Согум сойгондор улам кезек менен бирин-бири чакырып согум ооз тийгизет. Так ошондой кыштын аястуу күндөрүнүн биринде Абдырал ата согум ооз тийгизүүчү элге кошуп, энемди да чакырат. Ээрчип алып мен да барам. Эшигин ачаары менен кыштын суугу жанталашып үйгө киргенче шашса, үйдөн жылкынын бышкан эти жыттанган ысык аба жып-жылаңач бойдон сыртты көздөй жулкунуп чыгаар эле. Атаң көрай, аяста бир сонун жыттанып турган жылкынын кышындагы бышкан этинин жытына жыт жетмек кайда. Баары бир энем экөөбүздүн эң кымбат тамагыбыз куурма чай болду. Куурма чайды курсагым челейгенче иччүмүн. Эл катары биз да кыштан чыктык. Күн жылымтык тарткан менен түштөн кийин чыкыроон, тамдын, бастырманын, чөп жыйган коруктун көлөкө жак түбүндөгү кардын ала тилек алкындылары дале ири элек. Сыртта калган жылаңач чөөттөр тоңо түшүп, күндүн мурду кылтыяры менен көз жашлап ири баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде биздин үйгө күйгүм талаш бейтааныш киши келип түштү. Кудайы конок мынбайбычы, жолум алыс, атым чаалыгып калды деди. Энем байкушум таш кемегесин оңдоп түзөп,
Далайдан бeri асылбай калган кол казанын асты. Көр жердин арасынан эликтин терисинен жасалган жаман тулубун таап, ичиндеги талкандын арасына көмүлгөн койдун карынын алып чыкты. Карындын ичинде толтура эт бар экен. Конок кара келип калабы деп узун сарыга сактап жүрдүк эле айланайын. Дегеле рас болбоду, пейлиңер түз экен деп жаналы калбай кудуңдап, маңдайы жаркып кубанып, карынга каткан койдун чүкөлүү жилигин, далысы менен омурткаларын сууга салды. Эт чыгараарда чөөгүндөгү ысык сууну колума карматып, "Тур балам, акеңдин батасын ал" деди. Жолоочунун колуна суу куюп батасын алдым. Мен эт жейм деп сүйүндүм. Анда саанда Абдырал атаныкы чакырганда эле сорпо шилең таткалаганыбыз болбосо, кышы бою куурма чай менен чыкчубуз. Энемдин этти мага көргөзбөй катып жүргөн сараңдыгына, каяктагы бир тааныбаган кишини төгүл чачыл болуп сыйлап атканына жиним келди ошондо. Көрсө кыргыздын колунда эч нерсеси жок деген үй бүлөсү да эң аялуу тамагын өзү жебей, ал тургай балдарынан аяп, бир күнү аттан түшүп салам айтып кирип келчү кудайы коногуна катып, кудайы коногуна сактап, чалкалаган байы конобу, же чарыгын сүйрөгөн мусафыр чалы конобу, ким экенине карабай сыйлап узаткан салты болгон турбайбы? Кокус ошол салт бузулса, кокус конок келип калып саларыга эти, берерге майы жок жалаң калтылуу туруп калса, нарк бузулаарын. Бир үй бүлө эле эмес, бүтүндөй бир уруу калк кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болоорун, анан ал үй кийин эл журттан чыгып калаарын, акыры айылына батпай, анан кулак уккус көз көргүс жакка безип жоголоорун анда кайдан билипмин? Энем Абдырал атаныкы мал сойгон күндөрү бара калып, иче кардын артып, аны мунусуна каралашып, оокатын кылып жүрүп кол кесейир ала келип мага шорпо шилең кылып берер эле. Анткени менен биз деле элден калбай, согумга деп кыш капортолоп калган кезде бир коюбузду жестеме сойдуртуп алчубуз. Энем ошол согумдун этинен баягы тулубунун түбүн кайрадан толтуруп, кайрадан бекем жерге катып койчу. Ошондой күндөрдүн биринде асманда ай жаңырганда энем тышка мени өзү менен кошо ала чыгып, айды аман көргөнүн, жылдан эсен чыкканын айтып, эл жерине ак жолтой жакшы ай болуп беришин тилеп, жетим жесирлерге ырыскы, береке алып келе турган ай боло көр деп кобуранып, бир топко дейре ай менен сүйлөшөр эле. Чыракты өчүрүп жаткандан кийин, "Кудай алдыңа кетейин, а дегенде элге бер, анан эл ичинде биздей жетим жесириңди да унута көрбө" дегенин далай жолуктум. Мени да ай менен сүйлөшкөндү үйрөт жане деп атып уктап кетер элем. Түшүмө балкып жалкып, мени айдын ичине салып алып ай терметип олтурган энем кирчү. Энем басса турса эле Кудайга жалына берчү. Ошондо анын эмне сураганын билбейм, бирок энем экөөбүзгө анча деле көп нерсенин кереги жок болчу. Көрсө кичинекей кишилерге чоң бакыттын деле кереги жок экен. Кичинекей кишилер кичинекей эле нерсеге бактылуу болуп кетет экен. Бүгүнкү бактымдын баарын Кудайдан ошондо мага энем сурап берип кетсе керек. Эми ошол бактымды көрүнгөн жерге төгүп чачып албай, ошол бактым менен өмүрүмдүн аягына чейин жашап өткөй элем деп тилей берем. Кичинекей кыргызга чоң бакыттын кереги жоктугун бүгүн түшүнүп олтурам. Биздин көчөдө биринчи жолу Кампачы Мария кызына велосипед сатып берип, айыл ичиндеги эң чоң жаңылык ушул болду. Эси дартымдын баары эле велосипед болуп калды. Сабактан келери менен шам-шум этип алып, бир эле тептирип койчу деп салпактап керелден кечке калыйпеженин артынан ээрчип алып, ал велосипедин тептирмек тургай четин да карматпай, ботала болуп, ызам бетиме чыгып, тердеп кургап бир маалда үйгө келер элем. Ошол күндөрү төшөккө жаткан ичимден бир гана Кудай мага велосипед бере көр деп тилеп жатып жүрдүм. Бирок тилегим Кудайга жеткен менен энемдин 13 рубль пенсиясы велосипедке жетпей койду. Анткени менен анын 5 маал намазынын ар биринин аягында "Кудай айланайын, а дегенде элге бер, андан кийин бизге бер" деп жайнамасын жыйнап бараткандагы тилеген тилеги өмүр бою эсимде калды. Мен да азыр жатаарымда "Кудай айланайын, а дегенде элге бер, анан элден ашса бизге бер" деп тилек кылып жатам. Эл гана өлтүрбөйт экен. Эл болбосо энем экөөбүз эбак үлүп жоголмокпуз. Ойрот деген сөз эмне экенин бала кезимде түшүнчү эмесмин. Ойротто жок кыз экен. Абдыралдын мукашы ойротто жок бала эмес беле дешчү. Мукаш аке чынында эле ойротто жок мыкты азамат эле. Өмүрү кыска болду.
Батыш монголдордун түркчө аты калмактар экенин, тарыхый адабияттардагы аты жунгарлар же ойроттор деген ат менен аталып жүргөнүн кийин тарыхтан окуп билдим. Кезинде Манас бабабыз туулуп өскөн, азыркы Россиянын карамагындагы тоолуу Алтай республикасы 1948 жылга чейин Ойрот автоном облусу болуп аталып келгенин да эстей кетели. Улуу Сагынбайда Каны Манас барында кара кыргыз эсирди 37 миң болгон ойротко сөзү дүң болгон деген саптар бар. Ойротто деген башында бир этносту. Элди түшүндүрүп келсе бара-бара өтмө маани көтүп, ойротто жок сулуу экен деген сөз ааламда жок сулуу экен, дүйнөдө жок сулуу экен деген маанини түшүндүрүп калган экен. Катуу састыма болуп, төшөккө жатып калган күндөрү энем мени өз билгенинде эмдеп домдоп, учуктап эле айыктырып ала койчу. Учуктаган ушул, кычкачты отко салып коюп, анысы кып-кызыл болуп алоолоп чыкканда сууруп алып бетиме жакынап келип, оозуна толтуруп алган сууну албырып турган кычкачка бүркүп жиберчү. Ыпысык чачырандылар миң сандаган ысык ийнеге айланып, бети башымды сайгылап, тынбай тызылдап, анысын жаным жактырып, акырындап ооруган жерим басылып, көшүп уктап, эртеси куландан соо так секирип ойноп кетер элем. Биринчи класстан болсо керек. Мугалимим жан талашып кол көтөргөнүмдү көрбөй коюп, чыдай албаганымда жылжытып түзө эле шымыма кое бердим. Араң кармап турган денем жазылып, көк буум чыгып, жаным жыргай эле түштү. Бирок бак элеңимден аккан суу парталарды аралап, биз доскага чыкчу жерди көздөй сойлоп баратты. Жаным долтурган түйдөк чач кыз биринчи болуп, агай düşейип сийип салды деп кыйкырып жиберди. Мага эми баары бир болчу. Ушунумдагы бир-эки курдай кайталанганда энем катуу чочуду. Кудай аткыр табарсыгыңа суук тийип, ашынып бараткан турбайбы? Кантип байкабай калдым экен деп, энем чындап карбаластап, шашылыш жестемди чакыртып, саречкини сойдуртту. Анан мени энеден туума чечиндирип, союлган теринин бетине эчкинин кардын жарып жиберип, чыдай албай тура качам дегениме болбой, ысык бок жинге мата болтургузуп, жип менен териге чырмап жиберди. Бир заматта ысып күйүп, алка-шалка тердеп чыктым. Мени канча убакыт кыйнашты билбейм. Бир маалда чечип алып, таштектеги ысык сууга салып, башы көзүмдөн бери шакар самындап жууп, таптаса кылып киринтип алды. Ошол бала кездеги андасанда шымга жылжытып жибермейм, ошондон кийин мен көр, сен көр жок болду. Кулпу дегенди биринчи жолу совхоздун эгин сактаган кампасынан көргөм. Айылдыктар базар учарга же айылчылап бир жакка чыгып кеткен кездери гана ит же мал сал кирип кетпесин деп үйлөрүнүн эшиктерин таяк менен жөлөп кетпесе, деги эле кулпу салган эшикти көргөн эмеспиз. Ууру дегенди уккан жок элек. Кийин ууру кылып түрмөгө түшүп келди деген Ыракым акебиз түрмөдөн чыгып келгенде, ууру деген ушундай келбети келишкен, сымбаттуу киши болот турбайбы деп таң калганыбызды сураба. Ошондон кийин биздикилер дүкөн чагып түшүптүр деп шыбырашып үйлөрүн жип менен байлап калышкан. Ата бабаларыбыз да жок жосунду баштап эшик байлаганыңарды токтоткула. Ыракым үй чакпайт деп тыйып салган аксакалдар ошондо. Башынан согуштун азаптоосун көрүп, от башы болгон эр азаматтарынан айрылган элдин агестеги бар тилеги эле эми тынччылык болуп, батырак эле ирденип, малжан оңолуп, эл журт оожалып кетсе экен. Кудай мындан ары согуштун жүзүн көрсөтпөсө экен. Баарыбыз оттош суулаш болуп, тамташ салып, бала бакыра өстүрүп, жамандыкты амандык жеңит болуп жакшы күндөргө ылдамдап жетип алсак экен деген тилек менен жашаптыр. Бала кезимде арпа нанды мен да жеп калдым. Бирок көп өтпөй эле ак нанга өтүп кеттик. Турмуш 60 жылдан тартып ыкчам оңолду. Баса биздин дүкөнүбүз да бирөө, Үмөтбек деген дүкөнчүбүз да бирөө эле. Илгерки төө кыш менен балык жон кылып салынган, үрпөйүп үстүнө чөп өскөн, эзели акиленбеген боз жалпак дүкөн биздин көчөнүн аягындагы ээн жерде коколой башып турчу. Аны биз Ыракым аке каягынан тешти болду экен деп ойноп жүргөндө айланып тегеренип канча жолу карабадык. Бирок бир да тешик таба алган эмеспиз. Көрсө Ыракым аке биздин айылдын эмес, башка айылдын дүкөндөрүн тешчү экен. Кыраандар эч качан өз аймагындагы аңга кол салбайт. Миңдеген чакырым жери оп барып, ырыскысын бөлөк бүтөн жерден таап келет. Өз аймагындагыларга кол салган кыраан эмес дечү Төлөнбай акебиз.
Мен ошондо биздин дүкөндү уурдабай, башка айылдардын дүкөнүн тешип жүргөн Ракым акеме суктанып, аны ошол кыраанга салыштыргам. Бул Хрущевдун доору эле. Алгач жаңы талап ачак айыңды ой терскен деген 3 айыл ирилешип олтуруп ачак айыңды деген айылга айланып, айылдын аты ачак айыңды болуп, мектептин аты ой терскен бойдон калды. Биздин ат башыда адамдын аты коюлбай таза бойдон сакталып калган жападан жалгыз мектеп ушул. Кылымдан берки келаткан тарыхый аттарын өчүртүп, Кудайдын жер суусунун атын талашып, анан анын ордуна өзүнүн ата энелеринин, өзүнүн атын койдурткан кишилерге жиним келип, мен окуган ушул мектеп ушул бойдон эч кимдин аты коюлбай, өмүр бою өз аты менен сакталып калгайлы деп Кудайдан тилеп келем. Энем бир күнү алдыңан улуу кишилер чыгып калса, таанысаң да, тааныбасаң да салам бербей өтө көрбө балекетиңди алайын. Кимдин баласысың деп сураса, Кыдыралынын уулу Дүйшөнүн баласымын деп айт, деп күн сайын кулагыма куюп турар эле. Биз жолубуздан чыккан эле кишиге тааныган тааныбаганыбызга карабай шаңыраңдап салам бермейин өтчү эмеспиз. Чын эле алиге алган адам токтой калып, кимдин баласы болосуң айланайын деп сурачу. Кимдин баласы болорубузду уккан соң, о кагылайын, азамат болуп калган турбайсыңбы, Кудай өмүрүңдү берсин деп жолун андан ары улачу. Чоң кишилердин оозунан чыккан мына ушул бир ооз сөздүн илеби дуулдап, бүткөн боюбузду кандайдыр бир жылуулук аралап кетээр эле. Көрсө бул жылуулук аталардын алкышынын, таза ниетинин күчү экен. Бүгүн биз балдарыбызга эмне үчүн ушинтип айтпай калдык? Көрсө биз элибизди эл кылып келген нарк наслинин улам бир тамырын кыя чаап жүрүп олтурган экенбиз. Батыш өлкөлөрдүн же Япониянын эли бири-бири менен такай жылмайып учурашат экен деп тим эле жомок кылып айтабыз. Атаганат биз деле илгеркидей бири-бирибизди таанысак да, тааныбасак да такай салам бере келген салтыбызды сактап калганда башкалар, ай кыргыз деген эл бар экен, такай кичүүлөрү улууларына салам берип турат экен деп суктанбайт беле. Сайдан апкөч менен суу көтөрүп келаткан келин-кесектер жолунан улуу кишилер чыга калса ийменип, ызаат кылып, чакаларын жерге кое коюп, өтүп кеткенче ордунан жылбай турган сонун салтыбызда жоголду. Мына ошол биз кадырлаган аксакалдар каркырадай катар чыгып, каада салтын, кадыр баркын калкына таштап, кайра каркырадай караан үзүп жок болушту. Абдыралы, Абдыразак, Абдыра, Белек, Касы, Карыбек, Коёнаалы, Мамбет Акун, Матак, Осмон, Өмүркан, Садык, Төлөнбай, Касый дегендер айылдагы жамандык жакшылыктын бардык түйүнүн колдоруна кармап турган кымбат адамдар эле. Майда барат талаш тартыш, мал, жайыт, конуу көчүөңдүү чоң кичине маселелердин баары ушул кишилер аркылуу бүтчү. Жамандык жакшылык дегенде айылды үйрүп келип, бир кишидей тикесинен тик тургузчу. Улуусун кичүүсү укпай калган заман анда келелек болчу. Абдыралы атаны биз Меке деп койчубуз. Мекемдикине барабыз, мекемдики чакырыптыр, мекемдикине келиптир дегенди көп уктук. Өзүбүз ошентип айтчубуз. Эл аны эмне себептен Меке деп айтканын билбейм. Бирок Абдыралы атабыз чынында эле биздин айылдын мекесиндей болгон өтө кадырлуу, акылдуу, мыкты киши эле. Кийин булардын артынан Боогачы, Абдалы, Имангазы, Касый, Асыкбай, Токторбай, Жунус, Асек, Абдырай, Нааматалы, Нааматбек акелер чыкты. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.